жайдын ысыгына карабастан кандайдыр бир деңгээлде саясатта тыныгуу болбой жаткандай болуп жатат. Саясий күчтөрдүн ортосунда кандайдыр бир максаттар коюлуп жаткандай, бул тууралуу эмнелерди айтат элеңиз? Ушул коалициянын бузайлы деп премьерди отставкага кетели деген сөздөр даамай айтылып атат. Анын үстүнө кезек сессия болобу болбойбу деп. Бул коалицияга киргендердин көтөрүп чыкканы терең ойлонууга алып келет да. Себеп дегенде коалицияга киргенде бардыгы кол коюп кирип, бүгүн ошол өкмөттүн кетсин дегенде чындыгында экономикалык көрсөткүчтөрдүн өспөгөндүгү, элдин турмушунун жакшы болбогондугун негиз болсо керек деп ойлойм. Мунун бардыгын мына сентябрда эле шашпай жакшы талкуулап туруп, саясий кырдаал жакшы болуш үчүн бир гана 5 партиянын тегерегинде эмес, парламенттеги жалпы саясий чөйрөнү камтыган элдин ишеничтүү бир өкмөттү түзсөк экен деп. Саясий күчтөрдүн бардыгы биригип, эми ушул өкмөттүн негизинде мамлекеттин өсүшүнө бир колдоо көрсөтөйлү, ушул өкмөттүн иштешине деп ой пикирибиз бүгүнкү күндө ишке ашпай атат. Себеп дегенде премьер-министрди кетирүү менен ким премьер-министр болот? Бир дагы мындай консультация болбосо, бул деген сөз кайра эле ушунун кайталанышына алып келет деген менде мындай коркунуч бар да. Парламент эс алууга кетердин алдында ушу 45 депутаттын колу коюлган өкмөткө ишенбөөчүлүк көрсөтүү демилгеси башталып барып, анан белгисиз себептер менен токтоп калды. Мунун түпкү себебин эмнеден байкасак болот? Бул жерде кандайдыр саясий соодалашуу жүргөндөйбү же башка бир себептер да болушу мүмкүнбү? Бул жерде кандайдыр бир саясий соодалашуу жүрүп атат да. Анын фактылары деле бар. Саясий соодалашы ошол көпчүлүк коалицияга киргендер өздөрү бузабыз, өздөрү кетиребиз, өздөрү түзгөн өкмөттү кетиребиз деген саясий соодалашууга алып келет да. Мисалы, мен Ар намыс фракциясынын жетекчиси Феликс Шаршембаевдин кайрылуусун окуп калдым. Биз муну инициатива кылганыбыз жок, биз аралашканыбыз жок деп. Эми парламенттин ичинде белгилүү да кимдер аралашып, кимдер жасап атканы. Ошон үчүн мен акыркы мезгилде айтып атпаймынбы? Мындай чоң саясатта эгерде биз өкмөттү сындагандан кийин өкмөт кетсин, эл ишенген өкмөт түзүлсүн деген талапты коюп чыккандан ошонун аягына турушубуз керек. Өкмөт кетсин, эптеп эле ушул кетсе болду деген принцип бул туура эмес. Себеп дегенде кайсы өкмөт келет? Ким түзөт? Кандай максатта түзүлөт? Азыр өкмөттү кетирип алып, кайра дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүп, кайра торктор. Андан көрө бир принципке келиш керек дагы. Бүт саясий күчтөрдү топтоп туруп, ошолордун ичинен күчтүү балдарды министр кылыш керек. Күчтүү адамды премьер-министр кылыш. Өкмөткө ишеним көргөзбөө демилгесин парламенттеги ошо башкаруучу коалицияга кирген Ата мекен фракциясы көтөрүп чыкты эле да. Ошол фракциянын жетекчиси Өмүрбек Текебаев бул маселе күздө кайрадан каралышы мүмкүн экендигин, бирок ага чейин ошо жайы менен саясий күчтөрдүн ортосунда атайын консультациялар жүрүш керектигин, бул жерде ошо өкмөт башчылык орунга талапкерди тандоо маселеси ошо саясий күчтөрдүн ортосунда сүйлөшүүлөр аркылуу чечилгенден кийин гана бул маселеге кадам таштоо зарылдыгын айтып атат да. Деги эле саясий күчтөр ортосунда ушуга чейин кандайдыр бир сүйлөшүүлөр болуп атабы? Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы барбы? Эми бул кийин айтылган маселе өкмөттү кетирүү боюнча кол топтоо башталганда андай талап коюлган эмес. Бүгүнкү күндө саясий күчтөрдүн ортосунда консультация жүргөндү эле мен байкаганым жок. Билбейм, кандайдыр топтордун арасында болуп атышы мүмкүн. Ошон үчүн муну ачык айкын сүйлөшүп, президент мамлекеттин башчысы болгондон кийин бардык саясий күчтөрдү топтоп ошол сунуш кылыш керек. Кандай кылабыз? Ой пикириңерди айткыла. Ошонун ичинде консультация жүргүзүп, анан ошонун негизинде түзсө, эртең эч ким да митингге чыкпайт. Өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов өкмөткө ишеним көрсөтпөө демилгеси көтөрүлгөндөн кийин кандайдыр деңгээлде активдешип, өзүнүн позициясын чыңдаганга аракет кылып жаткандай көрүнүп турат да. Деги эле сиздин ушул өкмөт башчынын иш аракетине карата позицияңыз аныкталганбы? Себеби сиз ошол ишенбөөчүлүк көрсөтпөө демилгесине колуңузду коюп, бирок кайра чакыртып алган экенсиз. Колду коюп, кайра чакыртып алган эң негизгиси эле биздин негизги оппозиционерлердин койгон талабы бул элдик ишеним өкмөтүн түзүү. Качан мага маалымат жеткенден кийин бул саясий бири-бирине соодалашуу, андан кийин ким премьер-министр болот, ким башкасы болот, өздөрүнүн ичара кайра бөлүү. Мен ошону уккандан кийин өзүм колуму кайра артка тарттым. Эмне үчүн ошолордун ичиндеги интригага биз катышып беришибиз керек? Экономиканын 6 айдын жыйынтыгы менен түшүп кеткендиги, бюджеттин дефицити 23 миллиард сомго чыккандыгы, мунун бардыгы өкмөттүн бүгүнкү күндө иштей албаганына, анын экономикалык көрсөткүчтөрүнүн бардыгы далил болуп турат да. Ошон үчүн биз азыр макул өкмөттү кайрадан эле ушундай кандайдыр топтор сүйлөшүп түзсөк, эртең ким гарантия берилет? Бул өкмөт мамлекеттин экономикасын көтөрүп чыга алат деп. Парламенттик башкаруу системасы болгондон кийин ар бир партиянын өкүлдөрүн өкмөткө мүчө кылып киргизгенден биз кадр саясатын өтө аксатып алдык. Мурунку коалицияда да ушундай кемчилдиктер кеткен. Бүгүн баягы портфель талашып, кызмат талаша турган мезгил эмес. Эгерде экономикабыз дагы ушундай болуп кете берсе, биз кыйын абалга келип калышыбыз мүмкүн да. Өкмөт ушу ырааттуу экономикалык саясат жүргүзгөндүн ордуна
көпчүлүк учурда декларативдүү билдирүүлөр, популисттик билдирүүлөр менен чектелип калгандай сын пикирлер да болуп атат да. Өкмөт ошол эле иш аракетти прагматикалык көз караш менен эле ишти баштаганга болот беле? Анын колун эмне байлап атат? Эмне себептен ал коомчулукту дагы деле мурдагы өкмөттөрдөй болуп алдагысы келет? Булардын тажрыйбасы, мамлекетте иштеген, мамлекеттүүлүк тажрыйбасы жетишпегендик. Ошого мен айтып атпаймынбы? Бүгүнкү күндөгү министрлердин деңгээли, губернатордун деңгээли, акимдин деңгээлин салыштырып көрсөңүз. Кечээки биздин партияда эле деп жаш балдарды алып келип министр кылып атабыз. Министр болуш үчүн ар бир ступеньканы өтүш керек, адам көрүш керек. Жетекчи кылып, аким кылып, губернатор кылып жөн эле көчөнү алып келип коюп атабыз. Ал эмнени чечет? Чечпейт эчтекен. Жоопкерчиликти ала албайт. Ар бир жетекчиден көп нерсе бүгүнкү күндө зависит этет. Кадр саясаты демекчи, мурда дайыма ушу учурунда ошондой сын пикирлерди айткан саясатчылар азыр жетекчи орундарга келди да. Бирок мурдагылардан айырмаланбаган кадр саясатын жүргүзүп жаткандай да. Туура. Мурда өзү талуулуу нерсени билип турган адамдар бийликке келгенден кийин ал нерсени унутуп, көзүн май басып калабы? Биринчиден көзүн май басып калат экен. Экинчиден эң негизги кемчилдик биз бөлүнүп жарынып турабыз. Биз түндүк, түштүк, батыш, чыгыш деп бөлүнүп атабыз. Кадр тамдаганда эле бул меники эмес, давай өзүбүздүкүнөн тапкыла деп. Анын колунан келеби келбей билбейт. Мурунку эки бийликтин учурунда болгон интрига дагы эле жүрөт. Бирин-бири жамандамай, бирин-бири чукуламай, сиз кыйынсыз, сизден өтөрү жок. Тиги каранда сиз кыйынсыз деп бири-бирин чагыштырып, ошол адат сакталып келатат да. Жетекчи болгондон кийин окружение бузуп коет экен, ошон үчүн жетекчи болгондон кийин ал колдон келишинче доступный болуш керек экен. Колдон келишинче ушул элди кыдырып, элди сүйлөшсө, ошондо чындык маалымат алат экен. Айрым бир басылмаларда ушу саясий прогноздор жазылып атат. Өкмөт башчылыгы орунга Ата журт фракциясынан депутат Ахматбек Келдибековдун талапкерлиги көрсөтүлүшү мүмкүн. Бул ушул чоң саясий чөйрөдө талкууланып жатат деген сыяктуу. Сиз өзүңүз ушундай маалыматтар менен кабардарсызбы? Деги эле бул тууралуу эмне дей аласыз? Бул маалымат боюнча мен бул жөнүндө эч ким менен сүйлөшкөнүм жок. Биринчиден эч кандай консультация жүргөн жок. Ошон үчүн биздин бүгүнкү күндө эгерде сизди эртең менен космоско учуп кетиптир десеп газетага жазса таң калыштын кереги жок. Ошон үчүн бул баягы саясаттын талкуусу болсо керек деп ойлойм да. Чоң саясаттан кичирээк саясатка түшсөк, сиздердин партиянын, сиздердин фракциянын ичинде да кандайдыр бир түшүнүксүз жагдайлар орун алып жаткандай болуп атат. Өткөн жолу Ата журт партиясынын кезексиз курултайы чакырылды, бирок сиз ал жерден көрүнгөн жоксуз. Себептерин түшүндүрүп бере аласызбы? Кайсы маселелер талкууланат, кайсы күн тартибинде эмне маселелер каралат, ошонун баардыгын мага ошону алып келип берген болсо, мен айтат элем анда, мен калпычымын депчи. Мен эми кагазды окубасам, эч кандай күн тартибинде карала турган бир да депутат көрбөсө, ар бирибиз ар бир регион боюнча координаторбуз. Эң башында сүйлөшкөндө ошол кайсыл областтын координатору эң көп мандат алган болсо, ошол келечекте партияны жетектей турган болот деп ушундай жигитче келишим болгон. Андан деле эч кандай проблема жок. Мен мындай партиянын лидерлиги болушум керек деген ой пикирден алысмын. Бирок ошону мындай мыйзамдын чегинде, ошол биз өзүбүз кабыл алган положениянын негизинде, ошонун негизинде өткөзсө болмок. Бардык жерде конференция өткөзүп, делегаттарды шайлап, депутаттар менен талкуулап, эч кандай проблема деле болмок эмес да. Бирок эми ар бир адамдын саясий деңгээлине жараша болот экен, мен ага деле капа болбойм. Бир учурда жарыяланган эле партиянын 3 тең төрагасы бар депчи. Бул Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана Ахматбек Келдибеков депчи. Партиянын тең төрагаларынын бири Садыр Жапаров өзүнүн ыктыяры менен кызматты тапшырып берди деп жарыяланды, бирок Келдибековдун ошо тең төрагалык кызматынын укуктук жагы ачылбай калгандай болду да. Бул тууралуу сиз эмне дейсиз? Мен дагы окуп таң калдым. Себеп дегенде ошол партиянын аппарат жетекчиси айтып атпайбы, биздин мурунку уставда дагы тең төрага жок эле, азыр дагы жок эле депчи. Анда эч ким тең төрага болбоптур да. Ташиев дагы, Келдибеков дагы, Жапаров дагы. Мындайда биз тең төрагалыкты биздин ошол политсоветте чечимдер бар. Андан тышкары биз партиянын жетекчинин милдетин аткаруучу деп Садыр Жапаровго жүктөгөнбүз. Камчыбек Ташиев дагы белгиледи, ошо биз парламенттик шайлоонун алдында партиялык тизмет түзүүдө жаңылган экенбиз. Азыр ошонун кесепетин азыр тартып атабыз. Биз ушу жакындан баштап ушу партиянын идеясына, партиянын койгон максаттарына карама-каршы иштеген мүчөлөрүбүз менен кош айтышууга туура келет деп билдирди. Бирок сиз ошол эле учурда басылмалардын бирине берген маегиңизде айткан экенсиз, эч ким эч качан Ата журттун мүчөлөрүн тазалай албайт деп. Бул кандай максатта айтылып атат? Мыйзамда, конституцияда мунун баардыгы жазылган. Депутаттык мандат императивный мандат деп. Аны эч ким айдап чыга албайт, же өзү ыктыяры менен фракциядан арыз жазып чыгып кетпеген сайын эч ким айдай албайт. Анан биз тизмет түзгөндө жаңылышкан экенбиз деген сөзгө мен мындай тактоо иретинде айткым келет.
бүгүнкү отурган депутаттардын алардын да чоң эмгеги бар. Биз ошонун негизинде 28 мандат алып биринчи орунга жеттик. Мына партиянын ичиндеги ажырым пайда болгондугу көрүнүп калды. Эми ушул маселе кандай жол менен чечилип жөнгө салынышы мүмкүн? Ата журт партиясынын айрым бир мүчөлөрү Жылдыз Жолдошова, Курманбек Осмонов сыяктуу саясатчылар айтып атат, мындай боло турган болсо анда башка да курултай чакырылышы мүмкүн. Анда кандай болот деген сыяктуу маселени көтөрүп атат. Эми андай болбойт деп эч ким айта албайт биринчиден. Бирок мындай боло берсе көпчүлүк биздин партиянын мүчөлөрү башка партияларга кирип кетиши мүмкүн. Башка өздөрү партия ачып кетиши мүмкүн. Зачем анда урушуп талашкандын кажети жок. Жаман жакшы айтышкандын кажети жок. Ошон үчүн колдон келсе ар дайым акылдашып, жакшынакай отуруп чечиш керек. Өкмөттүн ишин сындап атасыздар, өкмөттүн экономикалык көрсөткүчтөрүнүн өтө начар экендигин белгилеп атасыздар. Ушул учурда парламенттик оппозиция өзүнүн ичинде катуу ажырым болуп аткандыгы көрүнүп атат да. Мына күздө саясий күрөштө өкмөттүн маселесин караганда алсыздык кылып койбойсуздарбы мына ошондой жүрүш менен? Биз өкмөттүн ишин сындаганда мен туура эмес болсо туура эмес деп сындап келатам. Ошон үчүн өкмөттүн бүгүнкү кылып аткан ишин биз критика жасаганда реалдуу түрдө, объективдүү түрдө цифралар менен кылган иши менен айтышыбыз керек. Анан ал туура эмес басып атат, туура эмес сүйлөп атат деген критика эмес. Маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Рахмат. Биз менен Жогорку Кеңештин депутаты Ахматбек Келдибеков маектешти. Маекти мен Бишкектен Кубанычбек Жолдошов алып бардым.